сабактарың кандай болду? Жакшы, бүгүн химия жай болсо эме деди. Химия сабагынан олимпиадага барасың деп айтты. Молодец, азаматсың. Кел, чай ич. Юбилейлик шарттарга байланыштуу Россияга кетиш керек болуп атат. Сен деген менин тежеңдикине калып тура аласыңбы? Мен де барсам, эмне мен барганга болбойбу? Болбойт. Биз аяктан деген иштейбиз. Жок, мен жашабайсың деп сол. Тайжы, ой, кандай келдиңби? Кел отур. Апаң жакшы жетип отурбу? Ооба, жакшы жетип отур. Жакшы. Мен сени биздин шаардагы школага киргизип койдум, ошол жерде окусуң андан кийин, макул. Жаңы досторду табасың, жаңы чөйрөң болот, эски школуңду, эски замандагы досторуңду унутасың, жакшы. Ай, Гүлназ, мен подружкалар менен шернейге өтөтөм. Үйдүн баары таптаза кылып жыйнап, кичинекей көбөктөрүңдү карап, отуруп туруңду уктуңбу? Мен кечки саат 12лерде келип калам. Мен сабак окуйун деп аткам да. Саатында 10 жейсиң, сабакты мектептен эле оку. Мен сага үлө жыйнап кой дебедим беле? Тышта сабагыңды. О, мама, качан келесиз? Мени Кызым, сен да мени түшүнчү, биякта жумуштар. Бул кино менен эмнени айткыбыз келди? Бир кыздын тагдыры миң кызга сабак демекчи. Гүлназдын тагдыры башка кыздардын башына келбеш үчүн ар бир аял заты билим алууга тийиш.